Аял киши дайыма өзү менен алек болбой эле баягы эркектин жанында болгусу келип эле ага ыңгайлуу болгусу келе берет да. Мындай боло берсе баягы аял киши өзүн унутуп калат. Өзүнүн аял экенин, баягы эркекти аябуу менен карап, ага боору уруп, ага тескерисинче көп ыңгайсыздыктарды түзөт да жашоодо. Эркек деген кыйынчылыктардын артынан мисалы үчүн көптөгөн баягы өзүнүн жакшы максаттарына жетет. Болгону биз баягы өзүбүзгө жакшы мындай көңүл буруп, анан ошол өзүбүзгө көңүл буруунун артынан эркегибизге жакшы мотивация, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы мындай алдыга күч кубат берүүчү мындай энергиябызды берүүгө даяр болушубуз керек да. Бирок биздин айылдар эркекке өтө көп болуп кетишет да. Мындайча айтканда, дайыма эле ошол өзүнүн эркегинин жанында боло бергиси келет. Эмнеге үйгө эрте келбейсиң, жүрө бересиң, досторуң сен үчүн маанилүүрөөк бизге караганда, үй бүлөңө караганда деп баягы наалган сөздөр көп айтылат да. Нааразычылыктар көп болот. Анан үйгө келген эркек деле андай наалган адамды көргөндө эле настроениясы түшүп, ал эркек үчүн айым баягы адамдын стресс гормондорун көтөрүүчү адам катары кабыл алып калат. Ошон үчүн эркек үчүн өзүңөр сиз өтө көп болуп кетпешиңер керек да. Тескерисинче өзүңөрдүн сүйгөн баягындай жакшы көргөн ишиңер же болбосо хоббиңер болсо жакшы. Ошо менен алектенишиңер керек. Өзүңөр менен мындай өзүңөрдү таанып, өзүңөр менен алектенгениңер жакшы. Кечке эле баягы эркекти аңдып эле отура бергенде бул жерден эч эле жакшылык чыкпайт да.